Бийлик төбөлдөрү бир эле президент эмес да. Мен бийлик төбөлдөрү деп баягы көпчүлүк менен жазып атам, өзүңүз да ошентип кайталадыңыз. Бул жака азыр өкмөт башчысы Акылбек Жапаров кирет. Ал чек ара маселесине түздөн түз жооп берет. Себеби өкмөт кабыл алган гана маселени жогорку кеңешке чыгара алат. Коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев чыгарган маселени жогорку кеңеш кабыл албайт ратификацияга. Экинчи, бул коопсуздук кеңеш төрагасы Садыр Жапаров, анын орун басары Талатбек Масадыков. Садыр Жапаров Кытайга даярданып атса, ошол Афганистан менен дагы бир жолу кайталап коеюн, Тажикстандагы маселелерди жакшы билет деп туруп, ушул Талатбек Масадыковду ошондой чоң кызматка алып келишкен мамлекеттик. Ошол киши эмне үчүн барбайт, эмне үчүн үн катпайт, эмне үчүн ушул маселеде активдүү, мындай айтканда, ойлорун билдирбейт. Ал афган тилинде да жакшы сүйлөйт, тажик тилинде да жакшы сүйлөйт. Үчүнчүсү Марат Иманкулов. Эмне үчүн Марат Иманкулов дагы ал деген коопсуздук комитетинде иштеген, жетекчи болуп иштеген, күчтүү чекистердин бири. Мен ушуларга таң калып атам да. Эгерде үчөө барганда, Камчыбек Ташиев, Марат Иманкулов, Талатбек Масадыков үчөө барганда, Ташиевке балким жеңил болот эле. Адам баласы ката кетирет. Буларда опыт бар да, тажрыйба. Алар үчөө отуруп туруп, кимиси келет Тажикстандан. Ошолор менен бетме-бет отурушуп, ошол эле 309 деп атат, ошол эле Адахам Адумаровдун протоколу деп атат. Ошолорду бирге карашып, бирге сүйлөшүп, чечим калса кандай сонун болот? Дипломатиялык жол менен эле эмес, мынандай түшүндүрөт эле да. Алар билишет да. Мисалы үчүн мен маалымат билбейм протоколдор боюнча. Башка эч ким да маалымат биле албайт. Биз болгону өзүбүздүн сунушубузду гана айтып атабыз. Анткени биз протоколдордогу баягы чечимдерди билбейбиз. Эмне деп. Ошон үчүн бийликтегилер албетте бизден караганда 1000 эсе баарын билишет. Ошон үчүн биз сунушубузду гана, көз карашыбызды гана саясатчы катары айтып чектелип атабыз. Ашына көчө эле келген, мына азыр тапшырып атышат. Бияк болсо себепкер, бияктан биз көп адам 570 ге жете албай жүрөт. Жарым Кыргызстан реалдан. Ондан расында целый граждан хадия кылып жатышат. Биякта байкан. Allah razı olsun ake. Flagmanda ушул Lexus хадия болуп келди. Ушул жумуш башталгандан бери ачыгын айталы, дүйнө корбол алдыбызга келип атат. Дүйнө эч нерсеге арзыбай калды. Жигиттер кеч аскар досуна барсак тыйындар жерде жатат да. Бул жерде Алла Таала өтө чоң бир хикмат берип атат. Дүйнө эч нерсе эмес экенин дайылдап атат. Мына 5 жетти карагылачы. Жүрөктөн чыгат. Ушул 5 жетти ачыгыдан жөн алып келип берип койду. Бул деген биз деле уже таасирленбей калдык да. Акча дүйнө ушундай калып кетет экен. Карагылачы жөн алып келип тапшырып койду. Так что ушул сатылат абдел анча коесуң. Муну уже клиенттер бар. Биз мына негизи мында машина кырк турат. Анан биз аздан арзанкы берелик, азыр экөө үчөө келди. Эртең менен скутерди алып келди. Мына уже 5 мүнөттө сатылып кетти. Азыр буга да элдер келди, клиенттер биякта. Мындан сыркарда 7 машина күтүп атат. Хадия. Жигиттер, мына неже рыночный цена коюлуп тур, $36,000. Канчага беребиз? 33, 32, 33. Ошо майданаста беребиз, беребиз. Флагманда турат, келе машинаны алыш үчүн туугандар. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Men бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Болуп эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлер массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар.
Достор, ассаламу алейкум. Мындан 1,5 ай мурун Казакстандын Айран деген порталына берген интервьюмдагы сөздөрүм үчүн казак элинен жеке өзүм атыман Кенесарынын башы үчүн кечирим сурайм деген сөздөрүм үчүн резонанс болуп кетти эле. Анан кийин улуттук коопсуздук комитет тарабынан бул иш каралып, анан сотко өттү эле. 330 статья бул эл аралык кастыкты козутуу деген статья боюнча сотко өттү эле. Сот бүгүн бүттү. Өкүм баягы сот иши аяктап туруп өкүм ишке кирди. 100 000 сом штраф кыргыз мамлекетибиздин бюджетине мен сала турган болдум. Кудайым буйруса сала турган болдум. Кандай болсо дагы ошол бир мүмкүн ушундай бир мүчүлүштүктөрдү кетирип дагы, мындайча айтканда косяк кетирип дагы болсо, өзүмдүн мамлекетимдин казынасына 100 000 сом салууга ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип койгонуна Кудай Таалага миң мертебе шүгүрлөр. Ошондой орозоңуздар кабыл болсун, бар болуңуздар. Губернатор элге бир элдин тилин кичине диалект. Эми мындай губернатор жөнүндө сөз болуп калды, баягыдан 2 жыл айтыңар, мен айтып коеюн. Айбек Асанович бул өтө мындай татыктуу, грамотный жетекчи. Ал киши менде 4 жыл орун басар болуп иштеди. Аны жашырып кайда барабыз? 4 жыл иштеди. Өтө сонун иштеди. 4 жыл ошол Баткенди куратору болду. Баткенде кайсыл конфликт болот, 2 адам урушуп кетсе да Айбек Асанович барып ошол жараштырып келип атты. Анан эми бул киши анча-мынча түштүктүктөрдүн немесин жакшы билбеген үчүн, өзү бул жакта өсүп чоңойгон үчүн бир аз туура эле сүйлөп атат. Бирок мындай ийкемдүү сүйлөбөй, мындай грубыйраак сүйлөп койгон жерлери бар да. Анын үчүн президенттен предупреждение алды. Президент айтты, мага дагы айтты, түшүндүрүп койгон жакшылап, эме болсун, элге ийкемдүү болсун депчи. Эми азыр ошентип отуруп, анан кийин түштүкчүл болуп чыгат да. Рахмат. Ош шаары дегенибизде 3000 жылдан ашуун тарыхы бар ордолуу шаар эске келет. Байыртадан жер отолук деңизи, Европаны, жакынкы чыгышты, Памир, Тибет, Кытай жана Индия менен байланыштырып турган Улуу жибек жолунун ири соода борбору катары таанылган Ош шаары жалпы кыргызстандыктардын бирден бир сыймыгы. Калаанын дал ортосунда дүйнө эли суктанган ЮНЕСКОнун баалуулуктарын толуктаган Сулайман тообуз, шаардар аралай аккан ак шоокумдуу Ак Буура дарыябыз, бабабыз Бабур суктанган Саябан бактуу жайыбыз, эмгекти сүйгөн көп этностуу калкыбыз жана меймандос элибиз менен даңкталган сүйүктүү шаарыбыз кимди болбосун өзүнө тартып турат. Кезинде көз карандысыз мамлекеттердин маданий борбору, түрк дүйнөсүнүн маданий очогу, Улуу жибек жолунун провайдери атыккан шаарыбыздын кадыр баркы, аброю барган сайын артып барат. Сулайман тоо, Ак Буура менен өзгөчөлөнүп турган мына ушул ыйык шаар көп улуттуу элибизде ынтымак байырлаган баалуулуктарынан алыстабастан учурда саясий, экономикалык, илимий жана маданий багытта өнүгүү жолунда баратат. Урматтуу шаарлыктар, бабалар калтырган дүйнө эли суктанган шаарыбызды бапестеп сактап өнүктүрө берели. Быйыл сыймыктуу Ош шаарыбызга республикалык бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом акча каражаты каралып, ага шаардын 11 көчөсү, тротуарлары, жашыл аймактар менен кошо капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Жол оңдоочу техникалардын баары эскиргилиги жеткен экен, тиешелүү техникалар сатылып алынат. Биримдиги, байгерчилиги жана меймандостугу менен айырмаланган Ош шаарын мындан ары өркүндөтөлүт, урматтуу туугандар.